Москва, Казахстан границага чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Раймат Раймов мен кошанын 3 бир тууганында Кыргызстанга алып келинди. УКМК мурдараак Раймат Раймовдун Кыргызстандын жетекчилигине кол салууга даярданып, Азербайжандан келген улуттар аралык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен байланышы бар экенин билдирген. Эл аралык издөөдө жүргөн Раймбек Матраймов менен кошанын 3 бир тууганы Бишкекке алып келинген УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Атайын кызмат Раймат Раймов менен бирге Азербайжандан анын бир туугандары Тилек, Руслан жана Исламбек Матраймовдорду да Кыргызстанга алып келди деп айтылат маалыматта. УКМК бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Раймат Раймов жок кылынган Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен тыгыз байланышта болуп, бажы кызматы менен мамлекеттик кызматкерлерден турган кылмыш тобун түзгөнүн белгилеген. Раймат Раймов учурда кылмыш жаза кодексинин 169-чу эркиндигинин мыйзамсыз ажыратуу, 222-чи кылмыштуу жол менен тапкан кирешелерин мыйзамдаштыруу, адалдоо беренелер менен күнөөлөнүп жатат. Бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басарына январда издөө жарыяланган. Буга чейин УКМК Раймат Раймовдун Кыргызстан жетекчилигине кол салууга даярданып, Азербайжандан келген улуттар аралык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен байланышы бар экенин билдирген. Учурда козголгон кылмыш иштин негизинде бул жаатта тиешелүү тергөө, сурак иштери жүрүп жатканы кошумчаланды. Маалымат булагы Спутник KG. Крокустагы теракт Орусия кыргыз кыздарынын каза болгондордун тизмесине кошту. Кече 26-мартта Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Крокустагы окуяда жоголгон 2 кыргызстандык кызды каза тапкандардын болжолдуу тизмесине киргизди. Бул тууралуу аталган министрлик расмий сайтында жарыялады. Тизмеден Эдита Жусупова менен Маиза Гүлжигит кызынын аты жөнүн көрүүгө болот. Ал эми Кыргызстан Орусиядагы элчилиги жогорудагы жарандардын каза болгондугу тууралуу маалыматты айтууга эрте деген билдирүү таратты. Кыргызстандын 2 жарандын каза болгондугу тууралуу маалымат берүү эрте деп саналат. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сайтында жарыяланган тизме генетикалык экспертиза аякта элек жарандардын, анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандардын тизмесин камтыйт. ДНК изилдөөнүн жыйынтыгы даяр боло элек деп жазылат маалыматта. Буга чейин социалдык тармактарда Крокустагы кафеде иштеген 2 кыргызстандыктын жоголгондугу тууралуу маалымат тараган. Анда кыздардын 20 жана 24 жашта экени айтылган. Маалымат булагы Супер KG. Крокустагы теракт Фаридуни Шамсиддиндин Тажикстандагы үйүнө мөөр басылды. Коңшу Тажикстанда Москванын четиндеги Крокус Сити холлдогу теракт үчүн айыпталган Фаридуни Шамсиддиндин үй бүлөсүнө тиешелүү болгон үй жабылды. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жазды. Фаридуни Шамсиддиндин үй бүлөсүнүн үйү Душанбе шаарынан 50 чакырым алыстыкта жайгашкан, Гисар шаарына жакын Лойоби айылында жайгашкан. Азыр үй мөөр басылып жабылды. Терактта шектүү Шамсиддиндин үй бүлөсүнө формачан адамдар Душанбеге алып кетишкен. Учурда үйдү милиция кызматкерлери кайтарууда. Буга чейин Орусиянын тергөө комитети Москвадагы Крокус Сити холл борборундагы терактты Шамсиддин Фаридуни жетектегенин аныктаган. Тергөө комитети аныктагандай, ал кураторлордон көрсөтмөлөрдү алып, калган террорчуларга маалымат берген. Ал ошондой эле чабуулдун планын даярдаганы аныкталган. Орусияда Борбор Азия өлкөлөрү менен виза режимин киргизүү сунушталды. Мамлекеттик думадагы партиялык фракциянын башчысы Сергей Миронов Борбор Азия өлкөлөрү менен визасыз режимди жокко чыгарууну сунуштады. Бул тууралуу саясатчынын басма сөз кызматы билдирди. Ал Борбор Азия мамлекеттери менен визалык режимди киргизүү улуттук коопсуздукту чыңдоого гана эмес, Орусия менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы чыныгы өз ара пайдалуу кызматташууга да кызмат кылат деп эсептейт. Мироновдун айтымында анын фракциясы миграциялык процесстерди көзөмөлдү күчөтүү боюнча чаралардын бүтүндөй комплексин сунуштап жатат. Бирок аны Борбор Азия өлкөлөрү менен визалык режимди киргизүүдөн баштоо керек. Ансыз чек арада тартип болбойт. Бул азыр миграцияны жөнгө салуу жана террордук чабуулдарга каршы туруу үчүн абдан маанилүү деп баса белгилеген ал. Ошондой эле Миронов визасыз режимди алып салуу эч качан коңшуларга карата достук эмес ишарат катары каралбашы керек деп эсептейт жана ал өлкөлөрдү туура түшүнөт деп эсептейт. Орусия катуу согуштук тирешүүгө кириптер болуп жатканын баары көрүп турат. Биздин
душмандар чек аранын ачыктыгынан пайдаланып коңшу мамлекеттерди өлкөбүзгө каршы диверсиялык иш-аракеттерди даярдоо үчүн трамплин катары колдонуп жатышат. Албетте, бул биздин коңшуларыбызга да коркунуч туудурат. Алардын аймагында террорчулар жана экстремисттик элементтердин ар кандай түрлөрү топтолуп жатат. Андыктан визасыз режимди жоюу бүткүл Евразиялык мейкиндикте коопсуздукту жана кызматташтыкты чыңдоо үчүн жасалган кадам деп жыйынтыктаган ал. Маалымат булагы Супер KG. Америка Кошмо Штатында жүк ташуучу кеме көпүрөнү сүзүп, бир нече унаа сууга кулады. Америка Кошмо Штатынын Мэриленд штатында контейнердик кеме көпүрөнү сүзүп, бир нече унаа сууга кулады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, окуя бүгүн шейшембиге караган түнү Балтимордо болгон. Анда узундугу 257 чакырымга жеткен Ференсис Скотт Кей көпүрөсүн Сингапурдун Дали контейнердик кемеси сүзүп, натыйжада көпүрөнүн бардык конструкциялары урап түшкөн. Көпүрөнүн бир бөлүгү контейнердик кемеге кулап, окуя болгон жерде жүк ташуучу кеме да чөгүп кеткен. Алдын ала маалыматтар боюнча сууда кеминде 7 адам болушу мүмкүн. Окуянын кесепетинен жабыркагандар бар экени, 10 ашык унаанын сууга чөгүп кеткени айтылууда. Учурда эки тарапка тең жол кыймылы жабык.